Саламатсыздарбы, бүгүн биз сиздерге Айлендин чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалды сунуштайбыз. Шоула 2-бөлүм. Өткөнгү чыгарылышта Канат класска келген Шоула аттуу кызды жактырып калып, аны менен таанышып үйүнө чейин узатып келет. Муну байкап калган Канаттын апасы Гүлүп Канат Тим болсо, Шоуланын апасы өзү көргөн күндү кызым көрбөсө экен деген таризде кызына акыл айткан. Бүгүн ушул жерден улантабыз. Кызы төрөлүп кубанычка балкып турган энеге ошол күнү кызынын тубаса жүрөгү кемтиги менен төрөлгөнүн айтышкан эле. Көп учурда бул өзүнөн өзү айыгып кетет деп айтабыз. Бирок бул жолу башка. Врач илемей тил менен кыздын жүрөк оорусу тууралуу айтып берди. Кенеде ымыркайда ушундай илдет болор 3 уктаса дагы аялдын түшүнө кирген эмес эле. Нес болду? Сүйлөп жаткан врачтын такыр уккусу келген жок. Анын сөзүнүн көбү мээсине деле кирбеди. Эмне кыларын билбей жатты. Сиз өзүңүз дагы врач экенсиз. Жакшы түшүнөсүз да. Жок, бул акыйкаттык эмес. Өзүңдүн балаң келгенде врач экенин да, салкын кандуу болуш керектигин да унутуп калат экенсиң. Ымыркайда колуна алып көкүрөгүнө бекем кысты. Мен сени эч качан жалгыз таштабайм кызым. Мейли, аалам антарылып кетсин. Бирок мен сенин өмүрүң үчүн күрөшөм. Шоулада үмүт-кана бер. Калган баарын колумдан келишинче кылам. Болгону мага жашап бер. Атың да Шоула болсун. Андан кийин канча гана азаптуу күндөрдү баштан өткөрбөдү. Кайсы жердин климаты жакшы болсо ошол жерде жашады. Баардык аракетин, жашоосун, кыялын кызына арнады. Бирок антип жашоо күйөөсүнө оор болду. Шоула 4 жашка чыкканда экөө эки ажырым жолго түштү. Адатта ажыраша турган түгөлөр урушуп талашып эки башка жолго түшөт эмеспи. Шоуланын ата-энеси жөн гана бири-бирин үнсүз алыстап баратышты. Ортолорунда бир дубал тургандай, ал дубалды жар өтө албагандай, аягында бири-биринин жүзүнө тик карабай калышты. Чоочун эле бири-бирине. Кадича, мен Шоуланы жанымдан артык көрөм. Бирок сен ал үчүн да өзүңдү жоготуп баратканыңды карап тура албайм. Тоскоол да боло албайт экем. Сен мени көрбөй да калдың. Сен үчүн кызың гана бар. Мен эмне жыргагандан ушундай кылып жатамбы? Билем, кызыбыз оорулуу төрөлдү. Сен 24 саат бою аны ойлонушуң керек. Бирок менчи, мен кайда калам? Өзүмдү борттон түшүп калган жүргүнчүдөй сезген күндөр, түндөр өттү. Бир нерсе кылганга, сүйүүбүздүн бул сыноосу көтөрүлүшүнө мүмкүнчүлүк бербей койдуң. Баланы ушундай төрөлгөндө мени күнөөлөдүң да турдуң. Мен кантип кызыбыздын орукчан төрөлүшүн каалайт элем. Ушунун баары жанымды кыйнап жиберди. Анан, жаның кыйналганы үчүн менин эң жакын курбум менен жүрдүң. Туурабы? Сен түшүнбөй жатасың. Аялыңа бары жоогуң билинбей калуу, анын көңүлүнө ээлик кылбай калуу деген эркек үчүн оор нерсе. Мени көр дебедим. Көрбөдүң, укпадың. Жалгыз Шоула деп гана жашап калдың. Акыры ушундай абалга жеттик. Макул. Сен акактай таптазасың. Мен жаманмын. Эми уятыңдан бошонуп алып, кете берсең болот. Үйлөнүү тоюңар болгондо чакырып коесуңар. Кантсе да бириң курбум, экинчиң мурунку жолдошум эмеспи? Кадича какшыктай берди. Көз жашын көрсөтпөнгө чымырканып турду. Ама башын чайкап турду дагы чемоданын алып үйдөн чыгып кетти. Чындап эле 6 айдан кийин курбусу менен аман баш кошконун укту. Баары бир көкүрөгүндө күйөөсү кайтып келет деп күтсө керек. Москвага Шоула үчүн барышкан эле. Кайра күйөөсү жок кайтып келди. Келгенде ата-энеси кайтыш болуп кетти. Ошентип кызын бооруна кыскан боюнча жалгыз калды. Бирок Кадича жалгыз калуучу аял эмес болчу. Аялдарда чандай кезиге турган сулуулук, назиктик бар эле. Бирок амандан кийин эч кимге ачыла албады. Шамал учурган жалбырактай болуп, кызы үчүн кайсыл жери ыңгайлуу болсо ошол жерге байыр алып, болгон дарыгердин баардыгына көрсөтүп жашап келе жаткандыгы ушул. Шоула ата-энеси эмнеге ажырашканын билчү эмес. Атасын аябай жакшы көрчү. Анын атасындай билимдүү, мээримдүү ата жоктой сезилчү. Ошондуктан апасына көп капа болор эле. Эмнеге анын соңун атасын башка аялга берип салды. Атасы азыр деле апасын сүйөрүн тээ жүрөк тереңинде сезип турчу. Дем алыш күндөрү атамдыкына барып келсем болобу? Шаардан бир жерден эле жолуксуңар болбойбу? Атам айтат, бөбөктөрүң менен да жакын болсоң болмок деп. Ошол үчүн үйүнө чакырып жатса керек. Жок, үйүнө барбайсың. Апасынын үнү катуу чыкты. Адатта ал эч качан үнүн көтөрүп сүйлөбөгөн назик аял. Шоула апасынын таарына тиктеп калды. Кадича чыдабай кетип терс бурулду. Кызына ал аялдын үйүнө эмнеге барбаш керек экенин кантип айтат? Макул апа, сен айткандай болсун. Атам менен гана жолугам. Тик аялдын колунан тамак да ичпейм. Болду эми? Кана мага карап күлүп койчу. Энеси менен кызы күлүп калышты. Шоула Канаттын жүрөгүн ээлеп алды. Кыз Канат тааныган кыздардын эч кимесине окшош эмес эле. Башкаларга окшоп сулууланып, бирөөгө жакканга аракет кылып же жакшы окуйм деп текеберленчү эмес. Класста алдыңкы окуучулардан болсо дагы мурдун көтөрбөгөнү жакчу.
негизи көп эле сапаты жагат. Сен эмнеге сабакка көп келбей калып жатасың? Ушундай болуп калды. Деп чаргыта жооп берди Шоола. Тез-тезден анализ тапшырып, врачтын көзөмөлүндө болуп турушу экенин айткысы келбеди. Сен келбеген күнү мага оор. Эмне кыларымды билбей калам. Шоола, баса эртең киного барып келбейлү? Макул. Кызга убада берип коюп, Жанаттын кантип кутулаарын билбей кыйналды. Акыры тердеп тепчи олтуруп айтты. Жанат, эртең мен сабактан кийин бир жака барам. Жалгыз. Кандайча? Менчи? Сени менен башка күнү барам, макулбу? Бул жолу мен Шооланы киного чакырдым. Эмне? Дагы ошолбу? Акырын эми, апамдар укпасын. Мен түшүнүп койчу, Жанат. Апамдарга да эч нерсе деп айтпа. Билесиң го, атам укса кыйкыра берет. Эртең атам экөөбүздү тең үйгө эрте келе деди го. Ооба, бирок мен Шооланы чакырып койгом. Атам үчүн да баш тарта албайм. Сен эптеп бир шылтоо таап айтып тур. Канат жакшы окуганы үчүн мугалимдер кошумча сабак алып калышты же башка бир нерсе айт. Иши кылып ушул жолу бир ишке жара. Бир тууганым. Жанат көз айнегин түздөп канатты карап койду. Буга чейин такырмынтип жалоору суранган эмес. Айла жок башын ийкеди. Күздүн күнүнө жарашкан кыска күрмө, бутуна спорттук бут кийим кийип алган экен Шоола. Өзү болсо мектептеги кийименен эле бир аз оңтойсуздана түштү. Бирок шаар мүнөздүгү жеңип кетти да кызды колдон ала ээрчитип жөнөдү. Кеттик. Макул. Биринчи жолу апасынан башка бирөө менен кол кармашып кетип бара жатат. Кыздын көңүлүн кытылаган бул таттуу сезим биринчи жолу болчу. Ишенимди жетелеп алып кетип бара жаткан Канатты карап алып сыймыктана берди. Экөө ошол күндү сонун өткөрүштү. Киного киришти, балмуздак жешти, ээрчиши паркта басышты. Сөздөрү бүтчүдөй эмес. Кыз ага окуган китептери тууралуу айтса, Канат өзү машыккан спорт түрү, спортчулар тууралуу айтып берди. Ошентип жүрүп кеч киргенин саат канча болгондо унутуп калышты. Кеч кирип калган Канат Шооланы жеткирип коюп үйүнө кадам таштаганды сезди. Тез-тез баса үйүнө жөнөдү. Кирип келип эле жүрөгү үшүй түштү. Үй жымжырт. Баары оордунда. Бир гана иниси көзүнө көрүнбөдү. Сыртка атып чыкты. Сарай тарапка барып апасы чебелектеп инисин жиптен бошото албай жаткандыгын байкады. Атасы инисин байлап алып сабаган экен. Жүзүндө тамтык жок. Көз айнеги бир жерде, кепкасы бир жерде жатат. Жанат? Чуркап жетип энесин көтөрө калды. Ал онтой берди. Апасы ыйлап алган экен. Экөөлөп үйгө алып келишти. Дагы эмне болду? Мени атаң базарга барып кел деп жиберген. Бир аз мурун эле келдим. Шаарда тыгын болуп параң чыктым да. Келсем эле Жанат көрүнбөйт. Коңшулардан сурадым. Анан бул жакка чуркап кирип, Апасы ыйлап жиберди. Өзүн сабаган эч нерсе эмес эле. Көзүнүн карегинде карап багып жаткан баласынын абалына жаны кейип жатты. Сен де сабактан кийин кайда жоголуп кеттиң деп айткысы келип барып, Канаттын абалын көрүп токтоп калды. Канат андан дагы оор абалда эле. Атасы аны жазалаш үчүн инисин же апасын сабай тургандыгын билчү. Анын жанын ачтыш үчүн анын жанынан артык сүйгөн адамдарын кыйнайт. Андан көрө өзүнө колу тийсе, мындан жакшыраак көтөрмөк. Эрдин тиштеп ачуусу келди. Апасын чала жан абалда көргөндө кандай жаны кашайып, каны дүргөп чыкса, бул жолдо ошондой болду. Ызырына туруп жөнөдү. кайда барасың? Кое бер апа. Мен жөн эле сүйлөшөм. Жок. Мени апам десең эч нерсе дебейсиң. Эмнеге апа? Эмнеге чыдай бересиң? Эмнеге бизди да чыдата бересиң? Айтсаң, мурун биз төрөлө электе эмне болду? Бул адамдын чыгып бүтпөгөн жини эмнеден? Менби? Себеби менде? Кайдагын айтпачы. Атаң. Атам имиш. Канат жаш аралаш ушуларды көбүрөдү. Айласы жок токтоду. Апасынын сөзүнөн чыга албайт эле. Кечинде Жанатка кашык менен тамак, чай берип олтурду төшөгөндө. Болду ичпейм. Эмне мага тарым чатасыңбы? Сага мындан ары менин керегим жок. Ошол кыз болсо эле болду. Жанат Шооланын атын такыр айтчу эмес. Ошол ат оозунан чыгып кетсе эле бир нерсе болуп кетчүдө кыйналып кетер эле. Ошол кыз тигинин дегени дагы ошондон. Мен мындай болоорун кайдан билдим? Сен мага телефон чалып койсоң деле болмок экен. Эмнеге мынча жиндеп кетти? Жанат көзүн жума берди. Атасынын каарданган жаштуу көздөрү көз алдына тартылды. Канат негизи эле тышкы жумуш болобу, үй ичиндеги жумуш болобу эбин таап жакшы жасачу. А Жанат болсо олдоксон болуп баарын билдирө берер эле. Бул жолда эбин таба албай жатты. Атасы аны карап туруп кыжыры келди. Илмейген арык келбети да кыжырданта берди. Ушул бала кантип Жусуптун баласы болсун? Жанаттын кыздардыкындай назик колдорун карап жинденип кетти. Эчегиси сыртына чыгып калбайт. Катуураак эле кармачы. Сен эмне эле болуп жатасың сөөлдүрөп? Кыжырдануу каарга айланып баратты. Анан эптеп бир нерсени шылтоолоо уруп алды. Жусуптун бир кыздай адаты бар эле. Мушташа баштаса, таяктагандан кумаргангандай алдындагы адам экенин унутуп төпөштөп салчу. Ичиндеги каар, тарыныч, ыза ошону менен куюлуп, жа бербеген жиндилиги атырылып чыга келчү.
Бул жолу да баласын бир чаап жиберип, андан ары эмне кылып жатканын билбей калды. Жанат эмес алдына мурунку жылдардагы атааңдашы тургандай моокум гана сабады. Бир кезде баласынын деми чыкпай калганда гана коркуп кетти. Бир караса, анын колу бутун байлап алып сабап жаткан экен. Эмне кыларын билбей калды. Мындай учурда качып кетет. Анан үйгө 2-3 күн келбей коймой адаты да бар. Аял Нурганда да ошондой. Анан 2-3 күндөн кийин келип, кечирим да сурап койбой жашоосун уланта берет. Жанат атасынын жаштуу көзөрүндөгү карды элестете берди. Ичирткенип алды. Канаттын мээримдүү, тынчсызданган көздөрүн көрүп, жылмайганга аракет кылды. Билбейм. Бул айдагы таяктан апамды куткарып калдым окшойт. Эмне болсо да болду. Жанат, кечир мени. Жанат үнсүз гана башын ийкеп койду. Канат жанында. Демек мындан ары баары жакшы болот. Ошол күнү Канат уктай албай түйшөлө берди. Кыялында чоң оюп апасы менен инисин алып, башка шаарга, башка үйгө кеткенин элестете баштады. Анан алардын үйүндө Шоола да болот. Жашоо кандай сонун. Шоола анын сулуу көзүрүн элестетип, мыйыгынан жылмая берди. Канат менен бардыңбы? Ооба. Ал жигитке мен да кызыга баштадым. Канат качан тааныштырасың? Билбейм апа. Ал менин досум азырынча. Апасы жылмайып койду. Достуктан башка сезимде экенин анын албыраган жүзүнөн, өзүнөн өзү бактылуу жылмайганынан ой басып турса дагы маңдайы жарылып көңүлү турганынан билсе болот эле. Абайла кызым. Сүйүү деген таттуусуна караганда ачуусу көбүрөөк, жыргалына караганда куралы көбүрөөк нерсе. Эң негизгиси абайла, деп энесинин жүрөгү да сүйлөп жатты. Жусуп үй бүлөсүнө барбаган күндөрү бара турган бир гана жери бар. Ал адам аны түнбү, күнбү кабыл ала берет. Кабыл алганда да унчукпай турган турушу менен кабыл алат. Эмнегедир баарына гыжыры келип жиндеп турган адам ушул аялдын жанында гана жоошуй түшөт. Ага баарын айта алат. Жан дүйнөсүнө кандай мыкаачы, кандай шүмшүк экенин ачык көрсөтө алган, бет капсыз дал өзүн көрсөтө алган бир гана аял бар. Бул жолу дагы ичиндегисин төгүп жатты. Уулумду урдум. Ичимде кайнаган ызамды андан чыгардым. Эмнеге Канат эмес? Менин уулум ушундай. Эч нерсе жөндөмү жок болуп калды. Жашоодагы бир жолу менин алсыздыгымды далилдегендей, дагы бир жолу сынганымды далилдегендей. Ошол ызама чыдай албадым. Менин уулум башкача болуш керек эле. Ал чимкиригин тарта албайт. Күрөшкөндү бул жака кой. Күрөктү тыңыраак кармай албайт. Жаннат өзү акылдуу бала. Азыркы заманга кара күчтүн эмне кереги бар? Акылдын заманы азыр. Аны күчтүү кылып алып эмне кыласың? Көрөсүң, кийин ушул уулуң менен сыймыктанасың. Сенин түшүңө кирбеген ийгиликтерге ушул балаң жетет. Мени түшүнбөйсүң да. Эч ким түшүнбөйт. Ичимдеги жалынды бир гана өзүм түшүнө алам. Макул, укта эми. Эртең баары жакшы болот. Сен Москвага качан кетем дедиң эле? Жакында. Кетпе. Сен өзүм багам. Аялы менен ажырашып сага келе албайм. Бирок сени багам. Уктуңбу? Аял жылмайып койду. Эртең мунун таптакыр башкача сүйлөп каларын билет. Же жөн эле эшикти тарс жаап чыгып кетип, айлары бойлуу кабарсыз жоголорун да билет. Ал Жусуптун жашоосуна жөн гана бекет экенин таптаана сезет. Бирок сезгенде эмне? Ортодон 2 жыл көз ачып жумганча өтүп кетти. Канат менен Шооланын эгиз коздай ээрчишип жүргөнүнө баары көнүп калышты. Ата-энелери, достору, ал тургай мугалимдер дагаларды көргөндө бактылуу жылмайып алышаар эле. Анткени жараткан бул экөөнү чындап эле бири-бири үчүн жаратып койгондой жарашып турушчу. Экөөнүн тең жүрөктөрүндө кенедей кири жок, бүт ааламды сүйө тургандай кең пейилдик бар эле. Шоола мурун көпчүлүктөн четтеп тартуунун ээлеп турган мүнөзү Канаттын жанында ачылды. Азыр андан ачык, андан шайыр, андан мээримдүү кыз жок. Мектепти бүтчү убак аз калган. Ар ким өз ойлору менен алышып, келечектерин көз алдына элестетип жатышты. Канат, сен кайсы окууга тапшырасың деп достору да сурап калышты. Спорт жана спорт. Деп тамашалай жооп берди Канат. Канат спорттон башка жактан чын эле өз элестете алчу эмес. Акыркы жылдары машыктыруучусу дагы сенин келечегиң алда деп көп айтып жүрөт. Ал эми Шоола таптакыр башка жакты самап жүргөн. Биринчи жолу Шоола экөөнүн талаш тартышы ушундан чыкты. Сен эмне дагы деле мушташып жүрө берейин деп жатасыңбы? Ооба, мунун эмнеси жаман? Мени бага аласыңбы анан? Иә, Сен канчадан бери айтып келе жатасың го? Биз эрте эле үйлөнөбүз деп. Анан биздин келечегибизди ойлошуң керек да. Спорт менен кайсы чекке чейин бармак элең? Биз үйлөнө турган болсок, кайда жашайбыз? Эмне кылабыз? кое турчу. Азыр биз жашпыз го. Эмне дароо эле үйлөнүп алмак белек? Жок дегенде 20 жашка чыкканда үйлөнөбүз да. Ага чейин ойлонобуз. Азыр ойлонушубуз керек. Шоола чынык аялдык логикага таянып жатты. Мурунку жумада эле апасы экөөнүн ортосунда ушул тууралуу сөз болуп, Канат ага мектепти бүткөндөн кийин эле үйлөнөрүн айтканынын бир четин чыгарган эле. Апасы болсо кантип жашайсыңар? Али жашсыңар деген таризде бир нерселерди айткан.
бирок Шоола көшөрүп койгон болчу. Азыр ошол суроону берип тургандагысы. Канат болсо үйлөнөбүз дегени менен турмуш тууралуу ойлоно элек. Башын тырмап эле туруп калды. Эмне? Сен сөзүңө турбайсыңбы? Деди Шоола каректерин жарк эткизип. Турам албетте. Мен бирок ойлонуп турмун. Мени атам Америкага окууга барасың деп жатат. А мен сенин жаныңда калам деп болбой койдум. А сен али биз тууралуу ойлонбой жүрөсүң. Кыз тултуңда бары бурулду. Канат эмне кыларын билбей аркасынан басты. Шоола, биз муну ойлонуп туруп чечели. Сен мага капа болбочу. Мен сөзсүз ойлоном. Мага ишен. Бир нерсе кылып сени бакканга кудуретим жетет. Канатты безилеткен кандай жакшы. Шооланын жүрөгү балкып кетти. Өмүр бою ушул жигит аныкы болорун ойлогоно жыргап алды. Көзү жадырап турса дагы мурт чуңдай берди. Канат ага болмок беле. Чуркап жетип, жеп жеңил көтөрүп алды. Түшүр мени, жинди бала. Мени сүйөрүңдү айтмайынча чүрбөйм. Шоола кыткылыктай берди. Канат аны жерге түшүргөндө мойну асыла көздөрүнө карады. Антип карабачы. Мени эч качан таштаба, Канат. Суранам. Ал эмне деген сөз? Мен сенсиз кантип жашамак элем? Бизди эч ким, эч нерсе ажыратпасын, Биз бактылуу болобуз. Ушуну айтып мага сөз бер. Сөз берем. Тирүү жүргөндө Канаттын жүрөгү Шооланыкы. Андан башкача болушу мүмкүн эмес. Шооланын жүрөгү толугу менен Канаттыкы. Кийин бул сөздөр эчен ирет экөөнүн тең жанын кашайтаарын булар азыр билген жок. Жанат өз ойлору менен алпырышып бара жатты. Азыр анын бою мурункудан өсүп келишимдүү жигиттерден болуп калган эле. Көз айнеги менен дайыма колтуктан түшпөгөн ноутбук анын көп окуй тургандыгын билдиргендей кадимки ботаник балдардын образын түзүп турчу. Жанат ойлуу, токтоо, бирок ички өзөгү бекем жигиттерден болду. Сыртынан Канатка караганда алсыз көрүнгөнү менен өжөрлүк андан ашып кетчү. Анын ичинде күчтүү эч ким байкачу эмес. Жанат! Аркасынан кыйкырып келе жаткан Канатты байкабаган экен, так жанына келгенде гана байкады. Эмне кыйкырса укпайсың? Наушнигим бар болчу да. Канаттын күлмөңдөгөн көздөрүн көрүп бир нерсе болгондугун түшүндү. Дагы эмне кылышымды суранган жатасың? Менин ордума тестке кирип бер. Эмне? Онлайн экен. Чет өлкөдөгү бир окуу жай имиш. Шоола менин ошол окууга тапшырышымды каалап жатат. Өтүп кетсем, экөөбүз чогуу окуйбуз. Мээң жайындабы? Сен спорту таштай турган болуп калдыңбы? Машыгуулар эмне болот? Жыргалагай сага уруксат бербейт. Шоола да суранып жатат. Балким өтпөй калам. Макул. Сага сырды айтайын. Бирок апама же атама оозуңдан чыкпасын, Мектепти бүтөрүм менен биз Шоола экөөбүз үйлөнгөн жатабыз. Куттуктайм. Анын эмнеси сыр? Менимче баары эле билишет. Эмнени? Силер үйлөнө турганды? Кызыксың го? Мен өзүм бүгүн билдим. Кантип башкалар билишет? Ой, 10 мүнөткө дагы бири-бириңерден бөлүнө албайсыңар го. Силердикиндей сүйүү азыркы заманда жок да. Анан үйлөнбөй кайда бармак элеңер? Жанат адатынча токтоо жооп берди. Канаттын жүрөгү кабынан ыргып кете жаздап жаткандыгын байкап турду. Сен менин ордума тестке кирип берчи, Сенин мээңде мээ жок да, генийсиң. Жок. Андай болбойт. Текшеришкенде билип калат. Башкалар сен экөөбүздү тамчы суудай окшошсуңар деп жатышат го. Эч ким байкабайт. Кепка кийип аласың. Кээде мени Жанат деп, сени Канат деп чакырып калышат го достору деле. Канат канча безеленсе да болбой Жанат баш чайкай берди. Мунун принциби ушундай. Такыр калп айта албайт. Экөө ушул теманы кызуу талкуулап үйгө келе жатышты. Жусуп машина менен келе жаткан уулдардын акырын байкай келе берди. Мына эр жетте калышты. Курттай жеген оору менен бир өмүр кечирди. Канат менен Жанат бири-бирине куюп койгондой окшош эле. Бирок ушунчалык эки башкада болчу. Өң келбеттери жагынан экөө тең апасынын көчүрмөсү. О бир кезде Жусуптун аялы бир айыл элди тамшандырган сулуу болчу. Канча жигиттин жүрөгүн уурдаган кыз эле. Жусуп ага мектептеги кезинен ашык болду. Азыркыга чейин ашык. Мен аялым болсо эле жүрөгүн багындырам. Кайда бармак эле деген ой менен ата энесинин кадыры баркын колдонуп жатып үйлөнгөн. Бирок андан бери эчен деген жылдар өттү. Аялынын жүрөгүнүн оорун да таба албады. Алгач жүрөгүн өзү ачат деди. Кийин зордоп болсо дагы ачтырам деди. Мунусу дагы тегиниси да болбоду. Жусуп Канат анын өзүнүн уул эмес экенин билсе дагы тойду токтотуп кое албады. Ошол кезде эл эмне дейт деген сокур намысы үчүнбү же кызды катуу сүйгөндүгү үчүнбү эч кимге билдирген эмес. Ал үчүн азыркыга чейин өзүн ичтен жеп келет. Сиздер бүгүн Айлендин чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалды угалдыңыздар. Даярдаган жана баяндаган Мээрим Абдыкадырова, үн коштогондор Нуриза Асылбек кызы, Клара Абдыкалыкова, Жумагүл Аскербек кызы, Мамат Азим Сүйүнбаев, Мелис Кудайбердиев, Белек Култаев, көркөмдөп музыкалаштырган Белек Култаев.